Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кыргыз тилинен шаардагы саякат деген теманы өтөбүз. Анда биз биринчиден сабактын максаттары менен таанышып кетсек. Биринчи, текстти көркөм окуп, маанисин түшүнөбүз. Экинчи, суроо берүүгө жана анын маанисине жараша жооп берүүгө көнүгөбүз. Үчүнчү, мекенге болгон сүйүүбүз жана сыймыктануу сезимибиз күчөйт деп ойлоймун. Балдар, биз силер менен жаңы теманы өтүүдөн мурда өтүлгөн темаларды эске салсак. Эсиңерде барбы? Биз силер менен мекеним Кыргызстан деген теманы өткөнбүз. Мен ошол темага кайрадан кайрылгым келип турат. Балдар, жогорудагы сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар? Ооба, бул сүрөттө Кыргызстандын 7 облусу тартылган картаны көрүп турасыңар. Туулуп өскөн жер, ал ар дайым ар бир адамга кымбат. Бул биздин ата мекенибиз Кыргызстан. Мекендин борбору Бишкек. Анда эмесе балдар, силер менен мен Бишкек шаарына текст аркылуу саякат жасагым келип турат. Балдар, китебиңердин 140-бетин ачып, шаарга саякат деген теманы тапкылачы. Таптыңарбы? Силер сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Ооба балдар, бийик-бийик үйлөрдү, жапжашыл дарактарды көрүп турасыңар, балдар? Карагылачы Бишкек шаардын коздугун. Башкача айтканда, Бишкек бул борбор шаар, кооз, жашыл көрктүү, сүйүктүү шаар, маданий илимий борбор болуп эсептелинет. Биз өзүбүздүн шаарыбыз менен сыймыктанабыз. Анда эмесе балдар, китептеги текстке көңүл бургула. Мен бул текстти силерге көркөм окуймун. Силер тексттеги жаңы сөздөргө маани берип, жаңы сөздөрдүн алдын карандаш менен белгилегиле. Шаардагы саякат. Бир күнү классыбыз менен шаарга саякатка чыктык. Мына шаарыбыздын чоң көчөсү. Ал Манас Баатырдын атында. Көчөдө көптөгөн имараттар бар. Бул эң чоң көчө Чүй проспектиси. Мына филармония. Анын алдында Манас эпосуна арналган эстеликтер бар. Бул улуттук университет. Мына Ала Тоо аянты. Анда өкмөт үйү бар. Бул Абдрахманов көчөсү. Мында эң чоң дүкөндөр, китепкана, театрлар бар. Шаардагы саякат бизге абдан жакты. Кана балдар, кайда бардык, эмнелерди үйрөндүк? Бишкек шаарына саякат жасап, эң чоң көчө Чүй проспектиси, филармония, анын алдында Манас эпосуна арналган эстелик, улуттук университет, Ала Тоо аянты, өкмөт үйү, китепкана, театрлар бар экендигин билдик. Биз өзүбүздүн шаарыбыз менен сыймыктанабыз. Окуган тексттен жаңы сөздөрдү байкадыңарбы? Алар саякат, арналган, өкмөт үйү. Жаңы сөздөрдү сөздүгүңөргө жазып алгыла. Сабагыбызды улантабыз анда балдар. Китебиңердин 141-бетиндеги экинчи көнүгүүнү карагыла. Бул көнүгүүдө биз сүйлөмдөрдү суроо берүү менен толуктап жазышыбыз керек. Биринчи сүйлөмдө. Бир күнү ким менен шаарга саякатка чыктык? Бир күнү классыбыз менен шаарга саякатка чыктык. Бул сүйлөмдө ким деген суроо менен классыбыз деген сөз менен толуктадык. Экинчи сүйлөмдө. Курдашым экөөбүз эмнени көрдүк? Курдашым экөөбүз Ала Тоо аянтын көрдүк. Бул сүйлөмдү биз
эмнени деген суроо менен ала тоо аянтын деген сөз менен толуктадык. Үчүнчү сүйлөмдө саякатыбыз кандай башталды? Саякатыбыз көңүлдүү башталды. Бул сүйлөмдү биз кандай деген суроо менен көңүлдүү деген сөз менен толуктадык. Төртүнчү сүйлөмдө эмне бизге аябай жакты? Саякат бизге аябай жакты. Бул сүйлөмдү эмне деген суроо менен саякат деген сөз менен толуктадык. Бешинчи сүйлөмдө бул саякат кимдин эсинде калды? Бул саякат менин эсимде калды. Бул сүйлөмдү биз кимдин деген суроо менен менин деген сөз менен толуктадык. Бул сабакта биз эмнелерди үйрөндүк балдар? Шаар ичинде саякат жасап, көп нерселерди билдик. Суроолорго толук жооп бергенди үйрөндүк. Үйгө тапшырма. Сен жашаган шаарда кандай көчөлөр бар? Аларды атап, картасын түзүп келгиле. Саламатта калгыла.